Sular öldü. Ne degen kıyam bu? Cükanaka fazolunu kaptadı. Kıyan. Полем полностью. Давай. Соңку суткада коронавирус 207 кишиден аныкталып, 8 адам көз жумуп, 332 бейтап сакайып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 102, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 40, Ош облусунда 8, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 24, Жалал Абад облусунда 11, Баткен облусунда 3 учур катталды. Оору пандемиядан бери 103.207 кишиден аныкталды. Тилекке каршы 8 киши көз жумду. Анын 4-өө Бишкекте, 3-өө Чүйдө жана 1-өө Таласта дарыланып жаткан. Коронавирус ушуну менен 1773 адамдын өмүрүн алды. Учурда ооруканаларда 1596 бейтап дарыланып жатат. Амбулатордук дарыланууда 2045 киши бар. Чүй облусунун Суу Самыр өрөөнүндө жүк ташуучу Уна менен Toyota Camry үлгүсүндөгү жеңил авто кагышып, кесепетинде 4 адам көз жумду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыктын маалымат кызматы билдирди. Жол кырсыгы 26 май күнү эртең мененки саат 8 чамасында болгон. Башкармалыктан жеринде жол инспекторлору иштеп жатканын, кырсыктын чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин кошумчалашты. 25 майда кечки саат 7-ге жакын кыска мөөнөттө катуу жааган жаандын кесепетинен Талас облусунун Бакаята районунун Шадыкан айыл аймагындагы Түйтө айылында сел жүрүп, алдын ала маалымат боюнча 37 турак үйдүн короосун суу каптаган. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрликтен билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында үй бүлөк дарыгерлер тобунун имараты менен мектепти да суу каптаган. Ал эми Талас районунун Бердике айыл аймагындагы 70 гектар айдоо жерди сел алган. Сел жүргөн аймакка Өзгөчө Кырдаалдар министрликтин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылды. Ошондой эле селдин кесепетин жоюуга 50гө жакын айыл тургундары катышууда. Бишкек шаардык эпидемияга жана эпизоотияга каршы комиссия 25 майда шаардагы соодо, оюн-зоок борборлорундагы балдар аянттарынын ишин убактылуу токтото туруу боюнча чечимди күчүндө калтырды. Буга Бишкекте коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал дагы деле курч экени негиз болду. Буга чейин Бишкектеги балдардын көңүл ачуу борборлордун ассоциациясы шаардык бийликке кайрылып, балдар аянттарын ачууга уруксат берүүнү сураган. Мэрия бул маселе эпидемиологиялык кырдаал турукташкандан кийин кайра каралаарын билдирди. Бишкектин 1-май райондук сотунда 25 майда жарандык активист Мелис Аспековго байланыштуу опузалап талап кылуу беренеси менен козголгон иш боюнча соттук отурум башталды. Жараянга шектүү өзү алдым келинген жок жана номер 1-тергөө абагынан видео байланыш аркылуу аралыктан катышты. Аспеков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коюлган айыпка макул эмес деген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны акча алып жаткан жеринен кармабаганын айтты. Кийинки соттук отурум 8-июнга дайындалды. Жарандык активист Мелис Аспеков менен Улан Жураев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 талап кылган деген шек менен быйыл 8 январда кармаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экөөнө каршы жазы кодексин опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы элге кайрылып электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Анда 2021-2022 жылкы күз-кыш мезгили электр тармагындагы дефициттен улам катаал болору айтылган. Апрелде президент Садыр Жапаров электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуш кылган. Жаңы тариф саясаты августка чейин коомдук талкууга коюлуп, чечим кабыл алынган турганы айтылган. Ал тарифте аз камсыз болгон 200 миңден ашык үй бүлөдөн башка абоненттерге электр жарыгынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбаттайт. Учурда Кыргызстанда элге электр энергиясын 1 киловатт-саат үчүн 77 тыйындан бирдиктүү тариф менен берилип жатат. Эми сунушталган жаңы тарифтик саясат боюнча калк 3 категорияга бөлүнөт.
Таластагы жер үй алтын комбинаты ишке киргенден тартып 1 айда мамлекеттик бюджетке 140 миллион сом түштү. Бул акча апрель айы үчүн төлөнгөн салык жана жергиликтүү инфратүзүмдү өнүктүрүүгө кеткен чыгым. Мындай маалымат кенди иштеткен Альянс алтын компаниясынын сайтына жарыяланды. Жергиликтүү инфратүзүмдү өнүктүрүүгө төлөнгөн акча комбинат тапкан кирешенин 2%-ын түзөт. Аны 3 фонд ичара бөлүштүрөт. 50% облусту, 30% районду өнүктүрүү фондуна кетет. Калган 20% кең чыккан жердеги жергиликтүү бюджетке чегерилет. Кошумчалай кетсек, жер үй кени 2015-жылы аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Кен иштетүү укугу Орус платинасы компаниясына таандык Восток геодобыча ишканасына тийген. Анын карамагында Альянс алтын ишканасы түзүлгөн. Компаниянын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035-жылга чейинки мөөнөткө берилген. Авиатрафик компания Бишкек-Минск түз авиа каттамын ачат. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында маалымдалды. Авиа рейс 25 июндан тартып ачылат. Ага ылайык Бишкек-Минск, Бишкек үзгүлтүксүз каттамдарын аптанын шейшемби жана жума күндөрү Airbus A320 учагы аткарат. Бул каттам Орусиянын, Украинанын жана Батыш Европа өлкөлөрүнүн кыдырган жүргүнчүлөргө ыңгайлуу учурларды камсыз кылат. Авиатрафик компания Минскиге жакын жайгашкан коңшу шаарларга саякаттоонун альтернативдүү жолдорун сунуш кылат деп жазылган компаниянын маалыматында. Кыргызстан чегарасы Тажикстан жарандары үчүн жабылып, 300гө чукул тажикстандык Бишкектин эл аралык аэропортунда калып калды. Тажикстандын Самон Air авиакомпаниясынын каттамы менен 25 майга караган түнү Душанбеден Бишкекке келген 200гө чукул жүргүнчү Кыргызстанга киргизилген жок. Ошол эле маалда Орусиянын ар кайсы шаарларынан келген же Орусияга учууга тийиш болгон 100гө чукул жүргүнчү Манас эл аралык аэропортунун транзиттик аймагында калды. Озоди радиосунун кабарчылары менен сүйлөшкөн айрым жүргүнчүлөр Кыргызстан чегарасы Тажикстан жарандары үчүн жабылганын эч ким алдын ала эскертпегенин айтышты. Тажикстандын Бишкектеги консулу Абубакыр Шодиев маселени кыргыз бийлиги менен сүйлөшүү аркылуу чечүүгө тырышып жатканын, бирок ага Самон Air учагы Тажикстанга кайтышы керектиги айтылганын билдирди. Эске салсак, министрлер кабинетинин 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген. АКШда 1 жылдан бери COVID-19 илдетине чалдыккандардын эң төмөнкү апталык көрсөткүчү катталды. Өлкөдө чоң кишилердин 60%-на жакыны вакцинаны жок дегенде бир дозасын алды. Жаңы инфекциялангандардын саны бир жумада 180 миңден аз болду. Ошол эле аралыкта 4 миңге жакын бейтап коронавирустан көз жумду. Бирок азыр пандемиянын Азияда күч алуусу адистерди жана бийликтерди көбүрөөк камтама кылууда. Индия көптөн бери илдет менен алпурушуп келаткан чакта буга чейин вирусту ооздуктоого жетишкен Тайвань менен Вьетнамда COVID-19 учурлары көбөйүүдө. Сингапур менен Малайзия вирустун тарашын алдын алуу үчүн санитардык чараларды күчөтүү чечимдерин кабыл алды.